Алайчы Сейитбеков, бай мусулман, окуган Алтын Касымбаев. 4 бөлүм. Ырыс кешиктин ачкычтары. Алла Таала адам баласын жаратканда, алардын ырыскысын мойнуна алган. Ааламдагы кыбыр эткендин баарына Алла ырыскы берет. Инсандарды жана жиндерди өзүмө ибадат кылсын деп жараткам. Мен алардан ырыскы сурабайм деген Алла Таала. Ырыскыны Алла берери анык. Бирок берген ырыскыны мээнет кылып таап жеш пенденин иши. Өйдөдөгү аятка үңүлсөк, пенденин бул жашоодогу негизги аткарчу милдети ибадат кылуу экени айдан ачык көрүнүп турат. Чынында эле ошондой. Алла Таала ырыскынын ачкычтарын ибадатка байлаган. Мунун мааниси ибадат канчалык так, жеткиликтүү болсо, ырыскы ошончолук оңой келет деген сөз. Анда эмне үчүн ибадат ары турсун, Кудай менен иши болбогон капырлардын кээ бири бай жашайт деген суроо келет. Бул туура суроо. Үйлөрү жанаша 2 кошуна бар. Бири эртели кеч намаз окуп, ибадат кылган мусулман. Бул үй бүлө кедей жашайт. Экинчиси Кудай менен иши жок капыр, бирок бай бардар турат. Мунун 4 себеби бар. Алла Таала байлыкты жакшы көргөнүнө да, жаман көргөнүнө да берет. Бирок динди жакшы көргөнүнө гана берет. Хадис. Касиеттүү Куранда Алла Таала биз силерди бири-бириңерге сыноо кылып койдук деген. Тагыраагы капырларды мусулмандарга, байларды кедейлерге сыноо кылды. Пайгамбарыбыздын алейхи саламдын заманындагы бутпарастарга сахабаларды сыноо кылды. Бутпарастардын көбү бай эле. Динди жаңыдан кабыл кылган мусулмандардын көбү кедей эле. Бутпарастар мусулмандарды шылдыңдап, Мухаммадтын динин жалаң кулдар кабылдайт деп күлүшчү. Чынында бул аларга сыноо болчу. Эртең кыяматта тигилер кедей деп шылдыңдаган мусулмандар бейишке кирип, тигилер абалына мышык ыйлай турган болот. Бул учурда Алла Таала минтип эскерткен. Силер өзүнчө ант ичип, буларга Алла ырайым кылып ырыскы бербейт бекен деп шылдыңдагандар тиги бейишке кирип жаткандар го. Мына эми аларга бейишке киргиле, силерге коркунуч да, кайгы да болбойт деп айтылды. Мындай сыноолор азыр да болуп жатат. Ишенген Кудайы болсо түзүгүрөөк жашабайт беле. Өмүрү жалчыбай өтүп жатат деп кембагал мусулмандарга акарат кылып шылдыңдагандар толтура. Мындай адамдарды көргөндө, байкуш, бир сыноодон өтпөй калдың дегенден башка арга жок. Булардын акыреттеги абалын Алла Таала ачык сүрөттөгөн. Күнөөкөрлөр ыймандууларга күлгөн. Алардын жанынан өткөндө бири-бирине ымдап көрсөтүп шылдыңдаган. Өздөрү үйүнө кубанып келишкен. Ыймандууларды көргөндө булар адашкандар деген. Алар ыймандууларга кароолчу болуп жиберилген эмес эле. Эми кыяматта ыймандуулар капырларга күлөт. Экинчи, Алла Таала ыймандуулардын мал дүйнөсүнө эмес, ыйманына маани берет. Билүүчү сыпаты менен Алла Таала кээ бир ыймандуу адамдарга байлык бербейт. Башкача айтканда, байлык берсе, таат ибадаттан алыстап кетүүсү мүмкүн, же текеберлик пайда болуусу мүмкүн, жана башка динине зыяны тие турган иштерге кабылуусу мүмкүн. Алла Таала анын динин сактоо үчүн аны байлыктан оолактатат. Үчүнчү, кимдир бирөөнүн бай болуусу аны Алла жакшы көрөт деген сөз эмес. Пайгамбарыбыздын алейхи саламдын Алла Таала байлыкты жакшы көргөнүнө да, жаман көргөнүнө да бере берет. Бирок динди жакшы көргөнүнө гана берет деген сөзүн эч унутпашыбыз керек. Бай адамдын баары бактылуу, жыргап жашайт деп ойлобош керек. Байлардын көбүндө кедейлер өмүрү кезикпеген көйгөй машакаттары болот. Бактылуулук байлыкта эмес, ыймандуулукта. 4. Кээ бир капырлар динди билбегени менен адамкерчилик сыпаты өтө жогору болот. Өмүрү жалган айтпаган, убадасын так аткарган, бирөөнүн акысын жебеген, жана башка.
ислам дининде зор маани берилген адамгерчилик сапаттарга ээ адамдар бар. Алла Таала алардын ушундай сыпаттары үчүн аларга бул дүйнөдө жакшылык кылып байлык берет. Акыреттин жакшылыгы ыйман менен гана өлчөнөт. 5. Алла Таала пендеге ырыскынын эшиктерин ачып берет. Ага кирип, аны терип алуу пенденин иши. Тагыраак айтканда, алма-быш оозума түш деп жата бербей, көбүрөөк ырыскы табуунун себеп айласын кылуу керек. Ал силерге жерди баш ийдирип койду. Эми анын чар тарабынан ырыскыңарды издеп жей бергиле, деген Алла Таала. Биз булар эмне үчүн бай деп таң калган капырлар ырыскы табуунун жолун бизден артык билип, себеп айласын бизден көбүрөөк кылып жатканы да белгилүү. Эмне үчүн динсиздер да бай жашайт деген суроого менимче жооп алдык. Эми Алла Таала ырыскынын ачкычын байлап койгон ыймандуулардын ибадат жана аракеттерине токтололу. Негизи, ибадаттын кайсы бирин албайлы, ал чынында Алланын ыраазычылыгы, акыреттеги бакыт, бейиш үчүн аткарылганы менен анын бул дүйнөдө пенденин жашоосуна олуттуу таасири бар. Ибадаттар бизди бул дүйнөдө адам деген атка татыктуу жашап өтүүгө тарбиялайт. Ошолордун бири катары кээ бир ибадаттарды аткарсак, анын себебинен Алла Таала биздин ырыскыбызды көбөйтөт. Же ырыскынын жолун жеңилдетет. Же тапканыбызды берекелүү кылат. Мына ушундай амалдар тууралуу төмөндө кеп козгойбуз. 1. Тообо жана истикфар. Ырыскы эшигин кеңейте турган биринчи ибадат, башкача айтканда, күнөөгө тообо кылып, Аллага жалбарып кечирим суроо. Муну арабча истикфар деп айтат. Алгач, тообо жана истикфар кандай болуш керек? Ушуга сар эсеп салалы. Көпчүлүк тообо жана истикфарды тили менен эле айтып койсо жетиштүү деп ойлойт. Мисалы, астафируллах, астафируллах деп 100, 200 же 1000 жолу айтор ар ким каалашынча айтып жүрөт. Тооба кылдым, Кудай тообо деп калабыз кээде. Ооба, истикфарды тил менен айтуу жаман иш эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү күнүнө 100дөн ашыра истикфар айткан. Бирок тил сайраган менен жүрөк аны кабыл кылбаса, тагыраак айтканда тил менен астафируллах, Алла мени кечир деп айтып, анын артынан кайра күнөө кыла берсе, анын тили башка, жүрөгү башка иш кылып, анык жалганчы болот. Окуучу кезде агайымдын айткан эсимде. Айылда ууру чыгып, улак, козу, атыгүл сыртта калган чака күрөктөн бери койбой уурдап, элдин тынчы кетет. Ар кимден күмөн санап, ар кимди аңдып, акыры бир күнү эч ким күмөн санабаган 5 убак намазын айылдын ар кайсы жериндеги мечиттерге барып окуп жүргөн бир такыба киши ууру болуп чыгат. Ошондо жөн эле тулку мүчөсү менен жыгылып туруп, элге окшотуп намаз окуган адамдын намазы намаз эмес деп, анан ассалому алейкум ва рахматулла деп оң жагына салам бергенде, бирөөнүн улагын ассалому алейкум ва рахматуллах деп сол жагына салам бергенде, бирөөнүн козусун илип кетсе, ушун кантип намаз болсун деп күлдүргөн эле. Ал кезде балалык кылып күлгөн менен чынында бул күлө турган иш эмес. Көп адамдар эмне үчүн намаз окуганын, эмне үчүн орозо кармаганын, дегеле эмне үчүн мусулман болуп жүргөнүн билбейт. Ушул сыңары эртелигеч истикфар айтып, болор болбоско тообо дегенди адат кылып алгандар көп. Өзүнүн эмнени айтып жатканына маани бербеген мындай адамдар тообо деп артынан эле күнөө жасай беришет. Анда тообо жана истикфар кандай болуш керек? Ушуга карайлы. Ар бир күнөөгө мейли ал анча маани берилбеген кичине күнөө болсун, мейли адамдын тозокко түшүүсүнө себеп болгон чоң күнөө болсун, баары бир тообо кылуу милдет, важып. Эгер күнөө Аллага гана тиешелүү болсо, мисалы, Аллага ширк кылса, намаз окубай койсо, арак ичсе, жана башка ушул сыяктуу, анда мындай күнөөгө тообо кылганда 3 шарт зарыл. Биринчиси күнөөнү дароо токтотуу, экинчиси күнөө кылганына өкүнүү,
Үчүнчүсү, бул күнөөнү кайра кайталабоого убада берип тырышуу. А эгер күнөө башка бир пендеге да тиешелүү болсо, мисалы, бирөөнүн мүлкүн уурдаса, же алдаса, же коркутуп тартып алса, же уруса, анда жогорудагы 3 шартка дагы бир шарт кошулат. Ошол кишинин ыраазылыгын алуу. Эгер мүлкүн уурдаган болсо, кайтарып берет. Бир жамандык кылса кечирим сурайт. Элге аны жамандаган болсо, кайра аны мактайт. Кыскасы, аны ыраазы кылуусу зарыл. Демек, тообо жана истигфар тил менен гана чектелбестен, иш жүзүндө аткарылуусу керек. Булар талаптагыдай аткарылса гана, Алла Таала ырыскы эшигин кеңейтет. Эми тообо жана истигфар ырыскынын көбөйүүсүнө себеп болоору тууралуу айтылган аят жана хадистерге көз салалы. Биринчи, касиеттүү Куранда Алла Таала Нух пайгамбар элине кайрылып, мындай дегенин баяндайт. Анан мен аларга мындай дедим: Раббиңерден кечирим сурагыла, ал кечиримдүү. Асмандан силерге жамгыр жаадырат, дүнүйө мүлктү көбөйтүп, перзент берип, бак-шак дарыяларга береке берет. Бул аятта тообо кылып, кечирим сураган адамга 4 жакшылык болоору айтылды. Биринчиси, ал кечиримдүү деп күнөөлөрдүн кечирилүүсү тууралуу айтты. Экинчиси, кургакчылык болбой, жамгыр жаап, жерде береке болоорун айтты. Үчүнчүсү, мал дүйнөсү жана бала чакасы көбөйөрүн айтты. Төртүнчүсү, бак-шагы, эгин-тегини берекелүү болуп, сугат суулары кенен болоорун айтты. Бул аятты чечмелеген аалымдардын бири Хафиз бин Касир минтип жазган. Эгер силер чын ыклас, ниетиңер менен Аллага тообо кылып, күнөөңөргө кечирим сурасаңар, Алла күнөөнү кечирип элетин болбостон, кечиргенден сырткары силерге асман жердин ырыскы эшигин ачып коет. Башкача айтканда, жамгыр керектүү убакта жаайт, түшүм көп болот. Балалуу болууну эңсегендер балалуу болот. Мал мүлктү эңсегендер мал мүлктүү болот. Алланын ар бир аятына маани берип, аны туура түшүнгөн сахабалардан кийинкилер жогорудагы аяттын пайдасын иш жүзүндө көрүшкөн. Ушуга тиешелүү бир окуя. Хасан Басринин жообу. Бир киши Хасанга келип, быйыл кургакчыл болуп жатат. Эмне айла кылсак болот деп сурайт. Хасан Басри ойлонбостон, тообо кылып, истигфар айткыла, дейт. Кийин дагы бир киши келип, жакырлыктан такыр башым чыкпады. Бир кеңеш бериңизчи деп суранат. Хасан тообо кылып, истигфар айт дейт. Дагы бирөө, аялымдын согончогу канабады. Эмне кылайын деп келет. Тообо кылып, истигфар айт дейт. Келген адамдын баарын эле бир нерсени айта бергенин уккан жанындагы Раби бин Савих деген киши, келген кишинин баарын эле тообо кылып, истигфар айт дей бересизби деп таңданат. Хасан, мен оюмдан чыгарып жаткан жокмун. Алланын Раббиңерден кечирим сурагыла, ал кечиримдүү. Асмандан силерге жамгыр жаадырат, дүнүйө мүлктү көбөйтүп, перзент берип, бак-шак дарыяларга береке берет деген сөзүн айтып жатам дейт. Экинчи, Алла Таала Худ пайгамбар элине кайрылган учурда минтип баяндайт. Элим, Раббиңерден кечирим сурап, тообо кылгыла. Ал үстүңөргө нөшөрлөгөн жамгыр жаадырат, күчүңөргө күч кошот, күнөөкөр болуп, тескери баспагыла. Бул аятта да тообо кылып, истигфар айткандарга пайдалуу жамгыр жаап, түшүмү мол болоору, мындан сырткары күчүңөргө күч кошот деп, чың ден соолук, күч кубат берип, иштөө жөндөмүн арттырары айтылган. Үчүнчү, Алла Таала дагы минтип айткан. Кылган күнөөңөрдү кечирүүсүн сурап, Аллага жалбаргыла жана тообо кылгыла. Ошондо силерге белгиленген убакка чейин ырыскыларды пайдаландырат жана баардык берешен адамдарга өзүнүн берешендиги менен берет. Ал эми бул аяттагы кенен ырыскыларды пайдаландырат дегенине, ырыскынын баардык түрү, башкача айтканда, мал, мүлк, байлык, өмүр, ден соолук, аял, бала чака жана башкалар кирет. Төртүнчү,
тообо жана истикфар ырыскынын көбөйүүсүнө себеп болору тууралуу пайгамбарыбыздын алейхисаламдын бир хадиси. Ибн Аббастын, Алла андан ыраазы болсун, айтымында пайгамбарыбыз алейхисалам минтип айткан: ким көп истикфар айтса, Алла Таала аны кыжаалат ойдон чыгарат, кыйынчылыктан куткарат жана анын оюна келбеген жерден ырыскы берет. Хадисте истикфарды көп айткан адамга Алла Таала 3 жакшылык берери айтылды. Биринчиси кыжаалатчылыктан, кам пикирден арылтып, жашоодогу алысты көрө албаган көз карашын өзгөртүп, сергек, тың жашоо кечирүүгө өбөлгө болот. Экинчиси кырсык балээге кабылып, же иши жүрүшпөй, же башка бир кыйынчылыкка кабылган адамды истикфардын себеби менен кыйынчылыктан чыгарат. Үчүнчүсү адамдын оюна келбеген жерден ырыскы берет. Бул тууралуу кийинчерээк кенен чонон айтабыз. Экинчи, такыбалык. Ырыскыны көбөйтүүгө себеп болчу иштердин дагы бири такыбалык. Алгач, такыба деген эмнени билдирет? Кандай адамды такыба дейбиз деген суроолорго жооп издейли. Такыба деген сөздү, башкача айтканда такыбалыкты аалымдар ары түрдүү түшүндүрүүгө аракет кылышкан. Бирок баарынын айтканы айланып келип эле бир нерсени билдирет. Мисалы, имам Асфахани такыбалык күнөө иштен напсини сактоо. Мында кээ бир күнөө же күнөө эмес экени шектүү болгон иштерди. Атүгүл аткарууга уруксаат берилген, бирок сооп сыйы жок кээ бир иштерди да таштоо керек деген. Ал эми имам Навави болсо, Алланын буйруганды аткарып, тыйгандан тыйылуу такыбалык деген. Азирети Умар, Аллахандан ыраазы болсун, такыбалыкты мындай түшүндүргөн: тикендүү талаада жылаңаяк басып бара жаткан киши тикенди басып алуудан бутун кандай этиеттеп сактаса, Алла Таала күнөө деген иштен ошондой этиеттенген киши такыба киши. Жыйынтыктап айтканда, кайсы жерде, кайсы иште болбосун, Алладан коркуп, туура, так иш аткарган, күнөөдөн жаа бою качып, сооптуу ишти кылууга жан үрөгөн адамды такыба деп айтабыз. Эми такыбалыктын ырыскыга тийгизген таасирине токтололу. Касиеттүү Куранда Алла Таала минтип айткан: Аллага такыба болгон адамдын жолун ачып коет. Ошондой эле ал ойлобогон жактан ырыскы берет. Аятта Алла Таала такыба адамдарга бере турган эки нерсени айткан. Биринчиси дүйнө жана акыреттин кыйынчылыгынан чыгарат. Мунун мааниси такыба адамдын жолу ачык болот деген сөз. Турмушта кээ бир адамдардын жолу ачык болот. Азыр мындайларды ийгиликтүү адамдар деп коюшат. Эмне иш кылбасын, иши ийгиликтүү болуп чыгат. Экинчиси, адам өзү ойлобогон жерден ырыскыга туш болот. Ар бир адамдын киреше ала турган, алдын ала билип, үмүт кылып күткөн киреше булактары болот. Айдын акырында айлыгым тиет, досум алган карызын берет, музоону сатсам мынча сом болот, жана башкалар. Адамдын өзүнө белгилүү ырыскы кире турган эшиктери бар. Бирок аятта адамдын оюна келбеген жерден, башкача айтканда, өзү күтүп жүргөн киреше булактарынан башка тараптан ырыскы кирери айтылган. Хундистани деген лакап ат менен белгилүү болгон аалым баштан өткөргөн окуяны кеп салат. Устазымдын жанында имам Бухаринин ишенимдүү хадистер жыйнагынан хадис көчүрүп отургам. Ашпоз кирип, бүгүн балдарга нан да, чай да калбаганын айтып, даттана баштады эле. Устазым аны тынчтандырып, бүгүн эртең эптеп чыдасак, 2-3 күндөн кийин бир кайрылуу адамдан жардам келерин айтты. Анан балдарды чогултуп, 2-3 күн суу ичип жашап туралы. Бул да Алланын сыноосу деп жоот котту. Суунун барына да шүгүр деп, бөлмөмө кирип жазуумду уланттым. Бир маалда чычкандын баласы ийинен чыгып, тамак издеп, ичке муруттарын кыймылдатып, ары бери баса баштады. Жакындап, менин жаныма келди эле, кийиз топумду үстүнө көмкөрүп койдум. Бир аздан кийин ийинден чоңураак чычкан чыкты. Менимче ал эне чычкан окшойт. Ары бери чуркабай бир жерде катып, баласын карап жаткандай туюлду. Бул учурда
кичине чычкан топудан чыга албай чыйпылдап жаткан. Эне чычкан анын добушун угуп топунун жанына чуркап келди. Баласы ошонун ичинде экенин билип, топуну тегерене чуркап, тумшугу менен түрткүлөп чыгарганга аракет кыла баштады. Мен колумду шилтеп койдум эле, зырт берип ийнине кирип кетти. Бир аздан кийин эне чычкан ийнинен дагы көрүндү. Бир нерсени тиштеп, ийнинен чыгара албай жатты. Эмне кылып жатканына үңүлүп, былк этпей катып турдум. Кызык. Чычкан өзүнүн башы менен тең алтын теңгени тиштеп сүйрөп келип, топунун жанына таштады. Анан топуну тегеренип чуркай баштады. Кыш деп кол шилтеп дагы качырдым. Бир аздан кийин дагы бир теңге алып чыкты. Ушинтип отуруп, эне чычкан мага 14 теңге берди. Акырында эч нерсе калбаганын билдирип, бошогон капчыкты сүйрөп чыкты. Топуну алып, баласын бошотуп жибердим эле, экөө ээрчише чуркап, ийнине кирип кетти. Теңгелерди капчыкка салып, устазыма чуркадым. Бул бизге бир күн эмес, бир айга жете турган азык оокат келе турган акча эле. Хундистаны дамылланын башынан өткөргөн бул окуя Алла Таала ырыскыны ойго келбеген жерден берет дегенге жакшы мисал. Жашообузда ойго келбеген жерден ырыскы кирген учурлар көп эле болот. Бул биздин кайсы бир учурда Алладан коркуп, такыбалык кылганыбыз үчүн Алланын берген сыйлык экенин бир ойлоп коюшубуз керек. Кээде бүт баардыгынан үмүт үзүлүп, эмне кылаар айлаңды таппай калганда, коюу туман ичинен бүлбүлдөп көрүнгөн жарык сыяктуу бир жакшылык чыга калат да, үмүт шооласы жанат. Аллага такыба болсоң, өтө оор учурларда Алла Таала жардамга келет. Касиеттүү Куранда дагы бир аятта Алла Таала минтип айткан: эгер айыл эли ыйманга келип, такыба болсо, биз аларга асман жерден береке эшиктерин ачып коймокпуз. Бирок алар биздин аяттарыбызды жалганга чыгарышты эле, кылмыштарына жараша жазаладык. Аятта Алла Таала ырыскынын берекелүү болуусуна эки нерсе себеп болоорун айтып жатат. Биринчиси ыйманга келүү, башкача айтканда, Алланын бардыгына, бирдигине ыйман келтирип, динди кабылдоо. Экинчиси такыба болуу. Абдулла бин Аббас, Аллах андан ыраазы болсун, аятты чечмелеп, ыйман келтирип, анан такыба болгондорго Алла Таала жакшылыктын түрүн көрсөтүп, ага жетүүнүн жолун да жеңил кылат деп айткан. Аалымдар аяттагы береке эшиктери деген сөз адам баласына зарыл болгон нерсенин баары берекелүү болот деген маани экенин айтышкан. Үчүнчү, тобокелчилик. Ырыскы эшиктеринин ачылуусуна себеп боло турган дагы бир иш тобокелчилик. Алгач тобокелчилик деген эмне? Динде тобокел кылуу кандай болот деген суроолорго жооп издейли. Имам Газалинин айтымында тобокел бул жүрөктүн бир башкаруучуга, тагыраак айтканда Аллага сүйүнүүсү. Аллама Мунави тобокел тууралуу өзүнүн алсыздыгын билүү жана жаратуучуга таянуу деген. Жыйынтыктап айтканда, Аллага тобокел кылды деген сөз кайсы иш болбосун жет өлчөп биргесип, баардык керектүү нерсени даярдап, анан эми Алла жардам берсин деп ишке киришүү. Эми тобокелчиликтин ырыскыга тийгизген таасирине токтололу. Касиеттүү Куранда Алла Таала минтип айткан: ким Аллага тобокел кылса, Алла өзү жетиштүү. Алла өз ишин аягына чыгарат. Аятта Аллага тобокел кылган кишиге жардам берүүчү Алла өзү экени айтылган. Алла өзү жардам берсе, анда иштин ийгиликтүү болоорунда шек жок. Аяттан Алладан башкага да тобокел кылчулар бар экенин билсек болот. Мисалы, кээ бирөө бийлигине таянат, кээ бирөө күчүнө ишенет, кээ бирөө жөндөмүнө ишенет, жана башкалар. Бирок булардын баары болсо дагы Аллага таянуу мусулмандын иши. Мисалы, эртең Стамбулга учушуңуз керек дейли. Билет алып койгонсуз. Акчаңыз жетиштүү, кийим-кече, керектүү буюмдун баары чемоданыңызда. Эми Аллага тобокел кылуунун эмне кереги бар деп ойлошуңуз мүмкүн. Жок, мындай эмес.
Билет кийимгече акчанын жетиштүүлүгү сиздин Стамбулга тынч аман барып келишиңизди камсыздай албайт. Сиз азыр оюңузга келбеген түрдүү кырдаалдарга туш болуп калууңуз мүмкүн. Мына ошолордон сизди бир гана Алла Таала сактайт. Ырыскы талап кылууда деле ушул сыяктуу. Мен бүт планды түзүп койгом. Ишти баштоого каражатым жетиштүү. Колдогон дос чарым бар. Тажрыйбам деги жетиштүү. Аллага таянбай эле ишти баштай берсем деген адам катуу жаңылат. Бул иште али сизге белгисиз, сиздин ишиңизге терс таасирин тийгизүүчү, жагымсыз учурлар болушу толук мүмкүн. Мындайлардан сактоого Алла өзү гана жетиштүү. Ошон үчүн кандай иш болбосун, аны баштаардын алдында ниет ыкласты бир ирээ тоңдоп, Аллага тобокел кылып баштадым деп, кандай жагдай болбосун колдоочум Алла деген ишеним менен ишке кирүү керек. Умар бин Хаттабтын Аллахандан разы болсун айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам, эгер силер Аллага чындап тобокел кылганыңарда, канаттуулар ырыскы тапкандай ырыскы табат элеңер. Алар таң эрте ачка учуп кетип, кечинде тоюп келет деген. Аллага тобокел кылууда адамдар эки түрдүү жаңылыш пикирде болушат. Бири жогоруда сөз кылганыбыздай бүт себептерин жасап, баарын өзү даярдап койгондон кийин эми тобокелдин кереги жок, ансыз деле ийгиликке жетем дегендер. Экинчилери тескерисинче эч бир себебин кылбай эле Аллага тобокел кылсаң баары жакшы болот деген пикирдегилер. Мындайлардын пикири туура эмес экенине пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын өйдөдөгү хадиси жакшы далил болот. Хадиске жакшылап ой жүгүртсөк, анда канаттуулардын эртең менен ач карын учуп кетип, кечинде тоюп келери айтылып жатат. Эгер Аллага тобокел кылып, эч себебин жасабай, алма-быш оозума түш деп отура берген кишиге да Алла ырыскы берчү болсо, анда хадис уясында жатып эле курсагы тойгон канаттуу сыяктуу деген таризде айтылышы керек эле. Канаттуулар уядан учуп чыккан учурларда аларды жегенге бир нерсе табылбай калса, эмне кылам деген коркунуч болбойт. Сөзсүз курсагын тойгузарына же уядагы балапандарына бир нерсе таап келерине ишенип чыгышат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кишинин Аллага тобокел кылган ишенимин чымчыктын ишенимине салыштырган. Аллага чындап тобокел кылып чыккан адам сөзсүз үйүнө ырыскысы менен келет. Ал эми ачка кетип ток келет дегени Аллага тобокел кылуу үйдө жатып алуу эмес, чыгып изденип аракет кылуу экенин айгинелейт. Амр бин Умая, Аллахандан разы болсун, деген сахаба Аллага тобокел кылуу кандай болуш керектигин пайгамбарыбызга берген бир суроосу менен ачып берген. Бир жолу ал пайгамбарыбызга алейхиссаламга келип, менин төөм эртеңкиге чейин жоголбой туруусу үчүн аны мамыга байлап, анан Аллага тобокел кылып калтырайынбы, же бош кое берип тобокел кылайынбы деп сурайт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ага алгач төөңдү бекемдеп байлагын, анан Аллага тобокел кыл деп жооп берет. Төөнү байлабай бош кое берип, Аллага тобокел кылдым, Алла сактайт деп таштап коюу тобокелчилик эмес экенин пайгамбарыбыз алейхиссалам ушинтип баяндаган. Сөзүбүздү жыйынтыктап айтсак, ырыскы табуу үчүн кандайдыр бир ишти баштаганда, ага жакшы даярданып, себептерин жасап, кеңеш сурап, каражатын топтоп, кыскасы баарын даярдап, андан кийин эми калганы Алланын колунда. Аллага сүйөнүп таянып ишти баштаймын. Алла колдосун деп ишке киришүү пайдалуу, кирешелүү, берекелүү болоруна шек жок. 4. Ибадатка убакыт бөлүү. Ырыскы эшиктеринин ачылуусуна себеп болгон дагы бир иш ибадатка байлануу. Ибадат үчүн башканын баарынан ажырап, бошоп чыгуу. Муну да туура эмес түшүнүп, эч жумуш кылбай, жалаң ибадат менен алек болуу керек дегендер да бар. Бирок бул жерде адам ибадат кылган учурда жүрөгү, ой пикири, дене мүчөсү менен дүйнө азгырыктарынан ажырап, коркуу, берилүү, кызыгуу менен ибадат кылуу жөнүндө айтылып жатат.
Эми ибадат үчүн дүйнөдөн ажырап туруунун ырыскыга тийгизген таасирине токтололу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Алла Тааланын сөзүн минтип айткан: Эй адам баласы, мага ибадат кылуу үчүн дүйнөдөн үзүл, көкүрөгүңдү байрыкка толтурам, башкаларга муктаж болуудан сактайм. Эгер мындай кылбасаң, колуңда жумуш менен алек кылам, башкаларга муктаж болуудан сактабайм. Бул кутси хадисте Алла Таала ибадат үчүн убакыт бөлүп, чын жүрөктөн ибадат кылган адамга 2 сыйлык берерин, ал эми андай кылбаган адамга 2 жаза берерин айткан. 2 сыйлыгы: каниеттүүлүк сыпатын берет, эч кимге муктаж кылбайт. 2 жазасы: дайыма жумуш менен алектендирип, башкаларга ишин түшүрүп муктаж кылат. Көп адамдар ибадатка убакыт бөлсөм, тиричилик калат деп жаңылыш ойлошот. Мисалы, жумуш убагына туш келген бешим намазына 15 мүнөт убакыт кетет дейли. 15 мүнөттө эч канча иш бүтпөгөнү менен ибадат кылгысы келбеген адамдар бул убакта көп иш бүтүрөөрүн айтып шылтоо кылышат. Баштан өткөн бир окуяны айтып берейин. Мен жашаган үйдүн так маңдайында жумушчулар кошунанын короосуна жаңы үйдүн дубалын тизип жатышкан. 4-5 жумушчунун экөөсү 5 убакыт намаз окуйт, башкалары окубайт. Бир күнү жума намазга жөнөп, тигилерге баш багып чогуу барып келели дедим. Баягы намаз окуган экөөсү daarаталып, даярданып жөнөп жатыптыр. Калгандары: силер келгенче биз 2 катар тизип салабыз. Бизди алагды кылбай, өзүңөр бара бергиле деп, биздин сөзүбүздү уккусу келбей, ишин уланта берди. Жума намазга барып келгенден кийин канча иш арбыды экен деп карасам, чындап эле өздөрү айткандай 2 катар тизип салышыптыр. Арадан көп өтпөй бирөөлөрдүн кыйкырган, сөгүнүп сагынган үнүн угуп сыртка чыктым. Үй салдырып жаткан киши жаны чыкчудай кыйкырып, жумушчуларды сөгүп жатыптыр. Жумушчулар болсо жанагы тизген кыштарын кайра бирден алып, дубалды бузуп жатышат. Менимче, кыш үстүнө узата таштай турган зымын унутуп коюшса керек. Же башка кемчилик кетиргенби, айтор ошол 2 катар кышты бүт кайра бузуп чыгышты. 15 мүнөт убакытты үнөмдөйбүз деген жумушчулар 2 саат убара болгон аз келгенсип, үй ээсинен жаман сөз угушту. Балким алардын эмгек акысынан кыркып калган болушу да мүмкүн. Кыскасы, бир топ зыян тартышты. Алла Таала ибадатка жөн эле буйрубайт. Кандай ибадат болбосун, адамга анын пайдасы чоң. Руханий эс алат. Физикалык жактан да дем күч пайда болот. Жумуш убактысын бир азга токтото туруп, Аллага ибадат кылып, анан кайра жумушка кирген адам иштөө жөндөмү бир топ жакшыраарын байкайт. Эгер убактысын ибадаттан кызганып жумушка арнаса, ал үнөмдөйм деген убакытты Алла Таала башка жагынан чыгарып алат. Жогорудагы жумушчулардын окуясы буга сонун мисал. Жогорудагыдай маанидеги, бирок андан бир ооз ачыкча айтылган кутси хадисти Маакал бин Ясар пайгамбарыбыздан алейхиссаламдан укканын айтат. Анда пайгамбарыбыз алейхиссалам Алла Тааланын мындай дегенин айтат: Эй адам баласы, мага ибадат кылуу үчүн дүйнөдөн үзүл, көкүрөгүңдү байрыкка толтурам, колуңду ырыскыдан арылтпайм. Эй адам баласы, менден алыстаба. Эгер алыстасаң, көкүрөгүңдү кедейликке толтурам, колуңду жумуштан арылтпайм. Бул хадисте да Алла Таала өзү үчүн убакыт бөлүп ибадат кылган адамдын жүрөгүн шүгүр каниетке толтуруп, колуна ырыскы салаарын, ал эми андан алыстаган, тагыраагы ага ибадат кылууга убакыт бөлбөгөн адамдын жүрөгүн ач көздүк, сараңдыкка толтуруп, колун дайыма кирешесиз жумуш менен алек кылып коерун айткан. Турмушта жумуштан такыр башы чыкпаган адамдарды көп көрөбүз. Эртеден кечке жаны тынбайт. Ошентсе да, бири 2 болбой, башына тартса бутуна, бутуна тартса башына жетпеген жашоодо жашайт. Кээ бирөөлөрдүн жумуш кылганын деле көрбөйсүң. Иштин баарын ирэеттеп алган. Ишке да, ибадатка да убактысы жетиштүү. Жашоо турмушу деги жаман эмес. Мына ушундан жыйынтык чыгарсак болот. Аллага ибадат кылууга убакыт таппаган адам өмүр бою убакыт таппай өтүп кетет.
жашоосу да оңолуп кетпейт. Анткени ал Аллага убакыт бөлбөгөн үчүн анын жүрөгүн Алла Таала ач көздүккө толтуруп, колун жумуш менен байлап койгон. 5. Ажы жана умраны биринин артынан бирин аткаруу. Ырыскы эшиктеринин ачылуусуна себеп болгон дагы бир иш ажы жана умра. Хадисте ажы жана умраны арты-артынан аткаруу деп айтылгандыктан, буга аалымдар түрдүү пикирлерин айтышкан. Шейх Абу Хасан Синди ажы жана умраны биринин артынан бирин ээрчитип дароо аткаргыла. Башкача айтканда, эгер ажы кылсаңар, артынан умра кылгыла. Эгер умра кылсаңар, артынан ажы кылгыла. Ушунда амалыңар хадиске туура келет деген. Кээ бир аалымдар ажы менен умраны дароо биринин артынан бирин эмес, бир жылы ажылык кылып, бир жылы умра кылса да хадиске туура келе берет дешкен. Эми ажы жана умра кылуунун рызкыга тийгизген таасирине токтололу. Ибн Масуудтун, Аллахандан разы болсун, айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деген: ажы менен умраны биринин артынан бирин аткаргыла. Анткени 10 алтын күмүштү же темирди таза эмес аралашмадан тазалагандай, бул амалыңар силерди күнөө жана жакырлыктан тазалайт. Кабыл болгон ажылыктын бейиштен башка сыйлыгы болбойт. Хадисте ажы жана умра амалдарын удаа аткарган адамдын күнөөлөрү кечирилери жана жакырлыктан арыл-ары тууралуу айтылган. Ажы да, умра да күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болоору мындан башка да көп хадистерде айтылган. Ал хадистерде ажы менен умраны чогуу аткаруу жөнүндө сөз болгон эмес. Өз-өзүнчө аткарсаң деле, ажы да, умра да күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот. Ал эми жакырлыктан куткарат деген мааниде жогорудагы сыяктуу дагы бир хадис айтылган. Бул хадисте да, биз жогоруда айткан хадисте ажы менен умраны арты-артынан аткаруу керектиги айтылат. Негизи ажыга барган учурда умра сөзсүз аткарылат. Ажыдан мурда да, кийин да умра аткарууга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми ажы айларынан башка учурда умра үчүн барганда умра гана аткарылат. Ажы аткарууга болбойт. Анткени ажылыктын белгилүү убактысы бар. Ошондуктан кимдин бешенесине ажыга баруу бактысы жазылып, ажыга барып калса, ажыдан мурда же кийин умра кылууга аракет кылсын. Ушунун себеби менен Алла анын жашоосуна береке берип, жакыр жашоодон арылтат. 6. Тууган урук менен карым катташуу. Ырыскы эшиктеринин ачылуусуна себеп болгон дагы бир иш туугандар менен катташуу. Аалымдардын ортосунда тууган урук деп кимди айтабыз деген суроодо бир топ кайчы пикирлер бар. Хафиз бин Хажар мурас салууга укугу барбы же жокпу, нике кыйлабы же нике жүрбөйбү? Буларына карабай ортодо тектик туугандык болсо, булар жакын тууган деп эсептелет деген. Дагы бирөөлөр жакын тууган деп ортодо нике жүрбөгөн адамдарга гана айтылат деп айтышкан. Тактап айтканда, бир тууган ага ини, эже карындаштар жана булардын балдары кыздары, атасы менен бир туугандар жана алардын балдар кыздары, энеси менен бир туугандар жана алардын балдар кыздары жакын туугандар деп эсептелет. Ошондой эле аалымдар арасында карым катыш тууралууда түрдүү пикирлер бар. Мулла Али Кары минтип айткан: туугандарга жакшы мамиле кылуу, ал абалын суроо жана аларды кечире билүү туугандык катыш болот. Кээ бир аалымдар туугандык катышуу аларга муктаж учурда жардам берүү, ооруса кабар алуу, каза болсо жаназасына туруу менен болот дешкен. Бизге, кыргыздарга, туугандык карым катнашты түшүндүрүүнүн деле муктаждыгы жок деп ойлойм. Дүйнө элинде тууганчылыкка биздей маани берген эл жок. Жакшылык жамандыктын баары туугандардын моюнунда. Ошол эле учурда туугандардын ортосундагы келишпестиктер да өтө көп кездешет. Келишпестиктин көбү бизде дүнүйө талаштан улам чыгат. Айрыкча ата эне өткөндөн кийин андан калган мал мүлктү,
үй жайды талашып, ошонун айынан бир туугандар жүз карашпай калат. Айрыкча ата эне өткөндөн кийин андан калган мал мүлктү үй жайды талашып, ошонун айынан бир туугандар жүз карашпай калып жатат. Бул динди карман багандын кесепети экенин айта кетишибиз керек. Эгер туугандар баары динди түшүнүп, дин менен жашаса, шариатта мурас деген өтө зарыл, ар бир мусулман билүүсү керек болгон илим бар. Мурас илиминде өткөн адамдан калган мал мүлк, үй жайды ийне жибине чейин кантип, кимге бөлүп берүү керектиги так айтылган. Экинчиден, туугандардын ортосундагы келишпестик диний ишенимге жараша болуусу мүмкүн. Бизде, Кудайга шүгүр, мындай учурлар аз. Кээ бир элдерде атасы башка, баласы башка ишенимде болуп, ортодо келишпестик чыгып, акыры душмандык пайда болгон учурларда көп кездешет. Эми исламдагы туугандык катышка кыскача токтолсок. Динде эгер тууганын күнөөкөр эле эмес, динсиз капыр болсо да, ага жакшы мамиле кылууга чакырат. Куранда Алла Таала мынтип айткан: Алла диниңер үчүн силер менен согушпагандарга жана мекениңерден кууп чыкпагандарга жакшылык кылууңарга жана аларга адилеттүү болууңарга тыюу салбайт. Абу Бакырдын кызы Асма, Аллахандан ыраазы болсун, айтат: менин энем бутпарас эле. Бирде пайгамбарыбызга алейхиссаламга келип, энем менден жакшы мамиле үмүт кылып жатат. Аны менен карым-катнаш кыла берейинби, же кол үзөйүнбү деп сурасам, пайгамбарыбыз алейхиссалам: жок, андай кылба, энеңе жакшы мамиле кыл деди. Демек ата эне же жакын туугандар күнөөкөр болсо да, алардан жүз бурбай, аларга жакшы мамиле кылып, жылуу сөз, жылуу мамиле менен туура жолго чакыруу зарыл. Ошондой эле карым-катыштын эң жакшысы кол үзүп кеткен туугандарга карата болушу керектиги айтылган. Мисалы, кайсы бир ишке таарынып, тууганың сени менен байланышын үзүп койсо, андан кечирим сурап, ага жакшылык кылып, аны кайра байланышка тартуу, мына ушул чыныгы туугандык карым-катыш болот. Эми туугандар менен карым-катыш кылуунун ырыскыга тийгизген таасирине токтололу. Абу Хурайранын Аллахандан ыраазы болсун айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам кимди кенен ырыскылуу, узун өмүрлүү болуу кубантса, анда туугандары менен катташсын деген. Хадисте туугандары менен жакшы карым-катышта болгон адамдарга эки сыйлык берилери айтылган. Биринчиси ырыскы мол болот, экинчиси өмүрү узун болот. Абу Хурайранын Аллахандан ыраазы болсун айтымындагы дагы бир хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам мынтип айткан: балдарыңарга туугандар менен катташууну үйрөткүлө. Анткени туугандар менен катташуу үй бүлөдө махабатты күчөтөт. Бул дүйнөнү көбөйтөт, өмүрдү узартат. Бул хадисте жогорудагы эки сыйлыктан сырткары үй бүлөдөгү махабаттын артышы кошумча айтылган. Али бин Абу Талиптин Аллахандан ыраазы болсун айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам мынтип айткан: кимди өмүрүнүн узун, ырыскысынын кенен жана жаман өлүмдөн алыс болуу кубандырса, анда Аллага такыба болсун жана туугандары менен карым-катыш кылсын. Бул хадисте Аллага такыба болуу жана туугандар менен карым-катыш кылуу ырыскынын кенен болуусуна себеп экени айтылды. Жыйынтыктап айтканда, ар бир адам өзү жакын тууганы деп эсептеген адамдар менен дайыма карым-катышта болуп, аларга колунан келген жардамын берип, айрыкча азыркы учурда материалдык жактан көбүрөөк жардам берүүгө аракет кылса, Алла Таала анын бергенин ага карай ашыгы менен кайтарып берери бышык. Натыйжада туугандарга бергени анын ырыскысын азайтпай, тескерисинче көбөйтөт. 7. Алла жолунда кайрымдуулук садага кылуу. Ырыскы эшиктеринин дагы бири садага берүү. Садаганын бардык түрү, айрыкча муктаж адамдарга учурунда берилген садага ырыскынын артуусуна себеп болот. Буга парз, милдеттүү түрдө берилчү зекет, дыйканчылыктан түшкөн кирешиден милдеттүү берилчү үшүр жана милдеттүү эмес, ар ким өз каалоосу менен берчү ыктыярдуу садагада кирет.
Садаганын жакшысы жашыруун элге жарыя кылбай берилгени. Бирок башкалар да көрүп, садага берүү зарылдыгын түшүнсүн деген максатта элге көрсөтүп берсе да, садага сообун жоготпойт. Эми садага берүүнүн рызкыга тийгизген таасирине токтололу. Касиеттүү Куранда Алла Таала минтип айткан: эмнени садага кылсаңар, Алла аны эселеп көбөйтүп өзүңөргө кайтарат. Ал эң жакшы рызкы берүүчү. Аятты чечмелеп түшүндүргөн Хафиз бин Касир: милдеттүү зекет болобу же ыктыярдуу садага болобу, канча берсең, Алла Таала бул дүйнөдөн аны ашыгы менен кайтарат. Акыретте болсо сооп сыйга айландырып берет деген. Демек, садага берген адам эки түрдүү кирешеге ээ болот. Бири бул дүйнөдөгү материалдык киреше, экинчиси акыреттеги сооп сый. Мындан сырткары, садага берүүнүн бале кырсыктан сактоо, ору сыркоодон айыктыруу сыяктуу да пайдалары бар. Биздин кебибиз рызкы, байлык тууралуу болуп жаткан соң, садаганын башка пайдаларына токтолбойбуз. Көп адамдар чөнтөгүнөн тыйын чыгарып бирөөгө бергиси келбейт. Мындай адамдардын башына биринчи кезекте өзүмө жетпей жатса, башкага эмне үчүн беришим керек деген суроо пайда болот. Машина алуу үчүн жыйып жаткан $5000 $200 жетпей жатат дейли. Ушуну шылтоолоп жегенге наны жок ачка отурган бирөөгө 50 сом садага бербей коюуну кандай түшүнсө болот? Сенде $200 жок болгону менен $4800 бар да. Атиги 2 күндөн бери ачка. Эгер ага 50 сом берип койсоң, сенин чөнтөгүңө эч зыяны байкалбайт. Бирок 50 сом үчүн тиги адам андай кубанычка батканын, сага кандай жакшы каалоо тилектерди айтканын сен элестете албайсың. Мен дайыма айтып жүрөм, дагы бир жолу айтып коеюн. Садаганын чен өлчөмү эч маанилүү эмес. Жакшы ниет менен ыклас маанилүү. Кээде $1000 садагага караганда 10 сом садаганын кадыры да, сообу да артыкча болушу мүмкүн. Ыклас менен берилген 10 сом садага үчүн Алла сага өмүр бою жете турган байлык берип коюусу ажеп эмес. Акчасыз миллиардер деген ат менен белгилүү болгон Сулайман ар-Роджихи тууралуу кыстырма айта кетпесем болбос. Forbes журналынын иликтөөсүндө дүйнөдөгү эң бай 100 адамдын бири саудиялык Сулайман Раджихи өмүрүн жалаң муктаждарга жардам берүү, садага кылуу, мечит салуу сыяктуу кайрымдуулук иштер менен өтөгөн. Алла Таала анын мал мүлкүнө эле эмес, өмүрүнө, бала чакасына да береке берип, өзү 100 ашып жашап, 23 балалуу болгон. Сулаймандын балдарына жана жарды жалчыларга чыгарган эң акыркы напака садагасы $6 миллиард накталай акча болду. Шарият тартибинде балдарына мурасын бөлүп берип, колуна бир тыйын да алып калган жок. Ушу киши башынан өткөргөн бир окуяга токтололу. Сулайман жана мугалимдин окуясы. Мугалим балдарды эс алдыруу үчүн тоого алып чыкмакчы болуп, эртең баарыңар 1 дирхемден сала келгиле. Тоого эс алууга чыгабыз дейт. Балдар шедиреңдеп сүйүнүп үйгө тарайт. Сүйүнбөгөн бир гана Сулайман. Анткени анын ата-энеси аябай жарды жашагандыктан баласына эс алууга 1 дирхемдин табылуусу кыйын эле. Чындап эле ал атасынан да, энесинен да акча жок, эс алууга барбай эле кой деген жооп укту. Эртеси балдардын баары кубанычы койнуна батпай мугалимге алып келген акчаларын беришет. Кезек Сулайманга келет. Көзүнө жаш келип, куру кол турган баланын абалын мугалим дароо түшүнөт. Анын көзүнөн балдар менен тоого чыккысы келип турганы көрүнүп турган. Мугалим 1 дирхемди сага мен төлөймүн деп айтса, балдардын алдында басынып калабы деп, мен сага бир суроо берем. Эгер жооп берсең, сенин ордуңа 1 дирхемди мен төлөп тоого ала чыгам дейт. Сулайман сүйүнүп суроону күтөт. Мугалим анын эмнени билерин жакшы билгендиктен, ал оңой эле жооп таба турган суроону берип, анан аны балдар менен бирге тоого ала кетет. Арадан бир канча жыл өтөт. Балдар чоңоюп, мектепти бүтүп кетет.
ар кимиси ар кайда окуп иштеп турмуш улантат. Бир күнү жашы жетип эс алууга чыккан баягы мугалимдин жупуну үйүнө ошол учурдагы эң кымбат машинени айдаган бир жигит келет. Мугалим менен таанышып, бир аз сүйлөшкөндөн кийин аны ой боюна койбой машинасына отургузуп, мугалим кээ жаш кезинде балдарды эс алдырганы алып чыккан тоо тарапка алып барат. Жигит машинаны тоонун этегиндеги бак шактуу, кенен куроо жайлуу заңгыраган ак сарайга айдап барып токтотуп, мугалимди үйдүн короосуна алып кирип, мына ушул үй, мынабу экөөбүз келген машина мен бала кезимде мага 1 дирхем төлөп, тоого балдар менен бирге алып чыкканыңыздын акысы, мен карызымдан кутулдум деп, дендароо болуп катып калган мугалиминин колуна үйдүн жана машинанын ачкычын карматат. Мугалим эс учун жыйып, мен болгону 1 дирхем бергенмин, сен мени ашыкча кубандырып жибердиң дейт. Сулайман агайынын колунан кармап, ошол күнү сиз мага 1 дирхем берип, балдар менен тоого чыкмакчы болгондогу менин кубанычым сиздин азыркы кубанычыңызга караганда 100 эсе көп болчу дейт. Менин садаганын өлчөмү маанилүү эмес дегенимдин сыры ушул. Кээде зарыл болуп, көздөн учуп турган адамга берилген 20 сом садага анын эсинде өмүр бою калуусу мүмкүн. Ал ошол түккө турбаган 20 сом үчүн өмүр бою сизди алкап өтүүсү мүмкүн. Садаганын сыры да, керемети да ушунда. Касиеттүү Куранда дагы мындай аят бар. Шайтан силерди кембагалдык менен коркутат жана бузукулукка буйруйт. Алла Таала болсо силерге кечирим жана артыкчылыгын убада кылат. Ибн Аббас, Аллахандан ыраазы болсун, бул аятты чечмелеп, 2 түрдүү иш шайтандан, 2 түрдүү иш Алладан. Шайтандын иштери, биринчиси садага берүүдөн тыйып, кедей болуп каласың деп коркутат. Экинчиси жаман, бузук иштерди аткарууга кызыктырат. Алланын иштери, биринчиси ошо шайтан азгырып жасаткан күнөөлөрдү кечирет. Экинчиси садага берген адамдын ырыскысын арттырат деген. Казы бин Утая аятты минтип чечмелеген. Алла Таала силерге кечиримин жана артыкчылыгын убада кылат деген аяттагы кечиримдин мааниси Алла Таала пенденин күнөөсүн бул дүйнөдө да, акыретте да эч кимге билдирбей жаап жашырууга убада берет. Ал эми артыкчылык дегендин мааниси кедейликтен коркпой садага кылган адамга бул дүйнөдө кенен ырыскы берүүнү убада берет. Аяттан белгилүү болгондой, бирөөгө садага берсең эле өзүңдө эч нерсе калбай кала тургандай сезимдин пайда болуусу шайтандын азгырыгы экен. Шайтан адамды минтип азгыруу аркылуу 2 нерсени утат. Биринчиси жарды жармач, муктаж адамдарды садагадан куру калтырат. Экинчиси садага берүүнү ниет кылгандарды токтотуп, аларды сооп сыйдан жана мал мүлкүнө берилчү берекеден куру калтырат. Натыйжада адамдардын баарын жакырлыкка түртөт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Алла Тааланын айтканын минтип кабарлаган. Эй адам баласы, сен берсең, сага да берилет. Алланын ыраазылыгы үчүн садага берип, тапкан каражатынан жакшылык иштерге жумшаса, анын иштеткенин Алла Таала өзү кайтарып берет. Алла Таала пенделер сыяктуу эмес, алганын эселеп кайтарат. Бир аятта Алла Таала пенденин бир жакшы ишин 700 эсе, кааласа андан да көбүрөөк кылып кайтарары айтылган. Бул акыретте кайтарыла турган сооп сый жөнүндө айтылган аят. Эгер акыретте ушундай кайтара турган болсо, Алла үчүн чымындын канатынчалык баркы болбогон бул дүйнөдө мал мүлктү андан да көп кылып кайтараарында шек жок. Мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа садака, кайрымдуулук иштерди өтө көп кылчу. Ошол себептен анын байлыгы эч кемибей ашып ташып турчу. Кеп өңүтүнө тиешелүү имам Абу Ханифанын катуу уялган бир окуясын кыстара кетейин. Имам Абу Ханифа эмнеге уялды? Бир жолу имам Абу Ханифа көчөдө баратса,
Ага утуру келе жаткан бир адам дароо артына бурулуп, басыгын ылдамдатып жөнөп калат. Имам Абу Ханифа бул адамдын өзүнүн качып жатканын байкап, артынан ылдамдай басып, "Тууганым, токтой турчу" деп кыйкырат. Тиги качып кетүүгө болбой калганына көзү жетип, артына бурулат. Саламдашкандан кийин, "Мага сиз менден качып бараткандай туюлду. Буга эмне себеп? Же мен туура эмес байкадымбы?" деп сурайт. Тиги киши оңтойсузданып, "Туура эле. Бирде сизден карызга мата алдым эле. Ошонун акчасын бере албай, сизди көргөндө качып жүрөм" дейт. Имам Абу Ханифанын жүзү өзгөрүп, көзүнө жаш тегеренет. "Тууганым, Кудай алдында сенден кечирим сурайм. Биз адамдарды бизди көргөндө кача турган абалга жеткенге чейин аларга көңүл бурбаппыз. Мен сиздин канча карызыңыз болсо, баарын Алла жолунда кечтим. Азыртан баштап сиз мага карыз эмессиз. Эми менден такыр качпаңыз" деп тиги кишиден кайра-кайра кечирим сурайт. Мына ушул сыяктуу жоомарттыгынан улам Алла Таала имам Абу Ханифанын соодасын кирешелүү кылып, мүлкүнө береке берип койгон. Ал киши өмүр бою илим алуу, анан илим берүү менен алек болгонуна карабастан, байлыгы да мол болгон. Имам Абу Хурайранын Аллахандан разы болсун айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам минтип айткан: "Күн сайын эртең менен пенде таң атырган учурда эки периште келет да, бири Аллахын берген адамдын мал мүлкүнө пайдалуу береке бер десе, экинчиси Аллахын бербеген адамдын мал дүйнөсүн пайдасыз кыл деп дуа кылат. Күн сайын эртең менен пенде таң атырган учурда эки периште келет да, бири Аллахым берген адамдын мал мүлкүнө пайдалуу береке бер десе, экинчиси Аллахым бербеген адамдын мал дүйнөсүн пайдасыз кыл деп дуа кылат." Хадисте Алла жолунда көп садака берген адамга периште дуа кылып, Алладан анын мал мүлкүн көбөйтүүсүн суранаары айтылган. Тескерисинче, эч кимге эч нерсе бербеген адамга периште да тескери дуа кылып, ага Алла Таала эч нерсе бербестигин суранат. Периштелердин дуасы пенделердики сыяктуу эмес. Алардын дуасы сөзсүз кабыл болот. Анткени алар өз башынча дуа кылбайт. Алланын уруксааты менен дуа кылышат. Алар периштелер Алланын алдында ортомчу боло албайт. Бирок Алла каалагандарга гана ортомчу боло алат, деп айткан Алла Таала периштелер тууралуу. Абу Хурайранын Аллахандан разы болсун айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам өткөн доордогу бир адамдын окуясын минтип айтып берген. Киши көптөн бери жамгыр жаабай катыган талаада бара жатып, баланчанын багын сугар деген үндү кулагы чалат. Ошол замат кайдан жайдан булуттар чогулуп, анан арыраак дөбөгө жамгыр куят. Киши дөбөгө басып келсе, жамгыр суусу чөөт болуп, бир арыкка топтолуп, дөбө ылдый коктуга агып кетип жатыптыр. Сууну ээрчип басып келсе, арык коктуда жайгашкан эгин заарга кирип жатыптыр. Эгин тегинин сугарып жүргөн кишиге жакын келип салам айтып, "Атың ким?" деп сурайт. "Баланча" деп, жана эле тиги киши булут үстүнөн уккан үндө айтылган кишинин атын айтат. Анан "Менин атымды эмнеге сурап жатасың?" деп сурайт жолоочудан. Булуттун үстүнөн сенин атыңды айтып, баланчанын бакчасын сугар деген үндү уктум. Келсем, жамгыр суусу сенин бакчаңа кирип жатыптыр. Мындай даражага кантип жеткениң мага кызык болуп жатат, дейт жолоочу. Тиги киши, "Мен мунун сырын айтып мактанууну каалабайт элем. Сен сурап калдың, айтып берейин. Мунун сыры жөнөкөй. Бул жерден алган түшүмүмдү 3 бөлүккө бөлөм. Бир бөлүгүн өзүмө, үй бүлөмдүн жашоосуна сактап коем. Бир бөлүгүн муктаждарга садака кылып бөлүп берем. Калган бөлүгүн кийинки жылы ушул жерди иштеткенге жумшайм", дейт. Тапкан кирешеден өзүнүн бала чакасы үчүн иштетүү жана садака берүү кирешесин арттыраарын хадисте анык айтылган. Тапканынын 1/3 бөлүгүн садака кылган үчүн Алла Таала анын эгинине башка жерге жаабаган жамгырды жаадырды.
Алла Таала кааласа эч нерсени себеп кылбай ушинтип түздөн түз эле берип коет. Ошон үчүн колдогон нерсени азбы көппү Алланын бергени деп билип, аны Алланын жолунда садака кылууну унутпаган адамдын ырыскысы арта берет. 8. Шарият илимин окуган талабаларга садака кылуу. Шарият илимин окуган жаш балдар болобу, студенттер болобу, Алланын жолунда жүрөт деп эсептелет. Алар келечекте ислам үммөтүнө дин үйрөтөт, күнөөдөн тыят, жакшы иштерге чакырат, диндин жайылуусуна жардам берет. Ошол себептен аларга жардам берүү чоң сооптуу иш. Жардам бергендер сооп сыйын акыретте гана көрбөстөн, берген садакасына, жардамына жараша бул дүйнөдө пайдасын көрөт. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын заманында бир киши ага арызданып келет. Биз эки бир тууганбыз. Экөөбүз чогуу эмгектенип тиричилик кылчубуз. Эми бир тууганым дин илимин үйрөнүүгө кетип, мага жардам бербей жатат. Мен тапканым менен аны багып жатам дейт ал. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, сен антип ойлобо. Балким анын себебинен сен ырыскы таап жаткандырсың деп жооп берет. Мулла Али Каары. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын балким сен анын себебинен ырыскы таап жаткандырсың дегени, бир тууганың шарият илимин үйрөнгөн үчүн сен ага садака кылып, жакшылыгыңды арттыра бер. Анткени ага кылган жакшылыгың себептүү Алла сага да ырыскы берип жатат деген маани деп чечмелеген. Көп аалымдар шарият илимин окуп жаткан талабаларды Алла Тааланын төмөнкү аятында айтылган кишилер ушулар деп чечмелешкен. Аятта Алланын жолунда жүрүп тиричиликтен тосулган, жер бетинде ары бери жүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Билбеген адамга, суранбагандыктан байдай көрүнгөн жардыларга садака кылгыла. Аларды көрүнүшүнөн тааныйсыңар. Алар адамдардан суранбайт. Кандай жакшы садака кылсаңар, Алла аны билүүчү деп айтылган. Чынында шарият илимин окуп жаткандар жана шариятты үйрөткөндөр сыртынан караганда бай адамдар сыяктуу, жакшы кийинип, тыкан жүрөт. Бирок дайыма илим менен алек болуп, дүнүйө иштерине берилбегендиктен алардын көбү жакыр турмушта жашайт. Элден сурангандан да ийменишет. Ошол үчүн мындай адамдарга айттырбай жардам берүүнүн бул дүйнөдө да, акыретте да кайрымчысы жогору. Ибн Мубарак, ага Аллах ырайым кылсын, илим таратуучуларга көп жардам берчү. Андан мунун себебин сураганда, ал пайгамбарлардан кийинки эле орунда аалымдар турат. Аларга дүнүйө ишин кылуу же илим окутуу зарылдыгы бирдей болуп калса, дүнүйө ишин таштап, илим үйрөтүүгө отурганы жакшы. Ошон үчүн аларга жардам берүүнүн ролу чоң деген. 9. Жумушка жөндөмсүз, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам берүү. Ырыскы эшиктеринин ачылуусуна себеп болчу иштердин дагы бири алсыз жарды адамдарга жардам берүү. Мусааб бин Саадтын Аллахандан ыраазы болсун айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам силерге Алланын жардамы да, ырыскысы да алсыз жардылардын себеби менен келет деген. Демек, ким Алланын жардамына муктаж болсо жана ырыскысы кенен болуусун кааласа, алсыз жумуш кылууга мүмкүнчүлүгү жок жарды адамдарга кайыр садага берип жардам кылсын. Дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз алейхиссалам алсыздарга жардам берип мени ыраазы кылгыла. Анткени силерге келген Алланын ырыскысы жана жардамы жардыларга берген жардамыңар себептүү келет деп айткан. Бул хадистен ырыскы жардам жардылардын себеби аркылуу келерин, ошондой эле жардыларга жардам бергендерге пайгамбарыбыз алейхиссалам да ыраазы болору айтылды. 10. Жакырлыктан сактоосун тилеп, Аллага дуба кылуу. Адам канчалык жөндөмдүү, шыктуу, иш билги болсо да, иши жүрүшүп, ити чөп жеп жатса да, Алланы эсинен чыгарбай дуба кылуусу зарыл. Мусулмандын куралы дуба. Кандай кыйынчылык болбосун, Аллага дуба кылып, жардам суроо мусулманга милдет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сахабаларына жакырлыктан,
кыжаалаттыктан, көңүл чөгөттүктөн, карыздын көбөйүүсүнөн жана башкалардан кыйынчылыктардан куткарууну суранган дубаларды үйрөткөн. Ошондой дубалардын биринде эртең менен жана кечинде Алла мени кам пикирден жана кайгыдан сакта, алсыздыктан жана жалкоолуктан сакта, коркоктуктан жана сараңдыктан сакта, карызга батуудан жана адамдардын басмырлоосунан сакта деп такай айтып жүрүүнү осуят кылган. Дубада айтылган иштерди каалагандай чечүү пенденин колунда эмес, жараткан Алланын колундагы иш болгон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам үммөтүнө ушинтип эртели кеч Аллага жалбарууну осуят кылган. Мусулман пенде ташы асманга кулап турса да, эртели кеч ушундай дубаларды айтып жүрүүсү зарыл. Акча табуунун тыюу салынган түрлөрү. Жараткан Алла ар бир жандуу макулуктун ырыскысын берери белгилүү. Анын ичинде адам баласынын акыл эси болгон үчүн аларга ырыскыны адал жол менен таап жешти милдет кылган. Адал ырыскы өтө көп экенин пенделерине эскертип, Алла Таала мындай деген: Алла пенделерине кооз жана адал кылган ырыскыларын ким арамга чыгарды деп айтты. Дагы алар дүйнө жашоосунда ыймандууларга арналган деп айткан. Башка бир аятта ыймандуу мусулмандарды арам оокаттан оолак болууга буйруп, арамдын көптүгү сени кызыктырса да, арам менен адал эч качан тең болбойт. О акылдуулар, Алладан корккула, ийгиликке жетесиңер деп айткан. Бизге арамдыгы анык кесиптердин көбү белгилүү. Мисалы, уурулук, карактап тоноо, коркутуп тартып алуу, сойку кананы, казинону, түнкү клубтарды иштетүү жана башка ушул сыяктуу. Кудайга шүгүр, мусулмандар мындай кесиптерге барбайт деп ойлойм. Бирок тилекке каршы билбестен же билсе да, каалоо напсисине берилип кээ бир арам кесиптерди кылган мусулман туугандарыбыз да бар. Төмөндө эскертүү үчүн динде арам деп айтылган кесиптердин кээ бирине токтоломун. Өзү арам нерсенин акчасы да арам. Ислам шариятында арам деп эсептелген нерсени сатып, соода кылуу да арам. Башкача айтканда, мындай кесип менен иштөөгө болбойт. Жана андан түшкөн киреше да арам болот. Мисалы, баңги заттарын жана алкоголдук ичимдиктерди өндүрүү жана сатуу. Арам өлүп калган малдын этин сатуу. Чочко багуу, аны сатуу же анын этин сатуу. Итти сатуу же ижарага берип акысын алуу. Бутпарастар Кудай катары сыйынчу бут айкелдерди жасоо жана сатуу. Дене сатуу, башкача айтканда сойкулук кылуу жана сойкуларды иштетип акы алуу. Көзү ачыктык төлгө тартуу. Денени чегип сүрөт тартуу. Жандуу нерселердин сүрөтүн тартуу жана айкелин жасоо. Эркектер аялдарды, аялдар эркектерди массаж кылуусу. Кан сатуу. Донор болуп, акысына акча алуу. Ушул жана ушул сыяктуу акчасы арам кесиптерден тыйган пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын бир канча хадис, осуяттары бар. Жабир бин Абдулла, Аллахандан разы болсун, айтат: бир жолу пайгамбарыбыз алейхиссалам Алла Таала мас кылуучу ичимдиктерди, арам өлгөн малдын этин, чочконун этин, айкел, иконаларды сатууга тыюу салды деп эскертти. Ошондо бирөөлөр арам өлгөн малдын майын, кеменин таманын жылмалоо, терини майлоо же шам чыракка колдонуу үчүн сатса эмне болот деп сурады эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам: жок, мындай иш менен алектенбегиле, буга тыюу салынган деп жооп берди. Анан ушуга байланыштуу жөөттөрдүн ыплас ишин кеп кылды. Жөөттөргө Алла Таала майды арам кылганда, алар аны ээритип сатып, акчасын пайдалана беришкен жана мунус менен Алланы алдадык деп ойлошкон. Ушул себептүү алар Алланын каргышына калды. Абу Жухайфа, Аллахандан разы болсун, минтип айткан: Алланын элчиси алейхиссалам ит үчүн акы алууга, канды сатууга, денесине сүрөт тарттырууга, үстүк пайыз менен акча алууга тыюу салып, жандуулардын сүрөтүн тартуучуга жана чегип жасоочуга каргыш айтты.
Абу Масуд Ансари айтат: Алланын элчиси алейхиссалам итти сатууга же ижарага берип акы алууга, сойкулук кылып акча алууга жана көз ачыктык кылып акча алууга тыюу салган. Сүткорлук, башкача айтканда, үстөк пайыз менен акча алуу же берүү. Сүткорлуктун түрү абдан көп. Хадисте сүткорлуктун 70 эшиги бар деп айтылган. Аалымдар ишке ашуу өңүтүнө карап сүткорлукту чоң 2 бөлүккө бөлгөн. Биринчиси мөөнөт үчүн кошумча кошулган сүткорлук. Мисалы, карызга 100 сом берип, кайра алганда андан ашыкча алуу. 1 сом ашыкча алса да сүткорлук болот. Сүткорлуктун бул түрүнө учурда банктар аркылуу берилип жаткан кредиттердин баардык түрү кирет. Экинчиси соода саттыкка байланыштуу сүткорлук. Тагыраак айтканда, акчаны акчага же азык түлүккө алмаштырганда үстөк алуу. Мисалы, 1 килограмм буудай берип, ордуна 2 килограмм буудай алуу сыяктуу. Азыркы учурда көп банктардагы депозиттер да үстөк пайыздуу. Мисалы, банкка 1000 сом сактаган үчүн ага анын кандайдыр бир пайызы кошулуп көбөйө турган болсо, бул сүткорлук болот. Ошондой эле азыр аябай көбөйгөн күрөөканаларды ломбард иштетүүгө жана алардын кызматын пайдаланууга болбойт. Мисалы, карызга 1000 сом алып, күрөөгө алтын же күмүш шакек сөйкөсүн калтырып, кийин 1000 сомдун үстүнө 100 сом кошуп, 1100 кылып берет да, калтырган күрөөсүн кайра алып кетет. Бул анык сүткорлук. Куранда Алла Таала минтип айткан: Сүткорлор кыямат күнү мүрзөсүнөн жин тийген адамдай болуп турат. Буга алардын соода деле сүткорлукка окшош да дегени себеп. Бирок Алла сооданы адал, сүткорлукту арам кылган. Дагы бир аятта: О ыймандуулар, Алладан корккула. Эгер ыйманыңар чын болсо, сүткорлук менен тапканыңарды таштагыла. Эгер андай кылбасаңар, Алла жана анын элчиси силерге согуш жарыялайт деп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдын шорун кайнатуучу 7 күнөөдөн жаа бою качкыла дегенде, бирөө ошол күнөөлөрдү айтып бериңизчи деп суранды. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Аллага башка нерсени шерик кылып алып, ибадат кылуу, сыйкырчылык кылуу, Алла өлтүрүүгө тыюу салган жанды өлтүрүү, үстөк пайызга берип же алып сүткорлук кылуу, жетимге тиешелүү мал мүлктү жеп алуу, согуш талаасында душмандан коркуп, артын салып качуу, таза аруу мусулман аял затына жалган жалаа жабып каралоо деп ар бирин сынап чыкты. Соода сатыктагы алдамчылык иштер. Соода ишинде түшкөн кирешенин арамга чыгара турган бир канча учурлар бар. Соодадагы өлчөө, ченөө, тартуу, куюу жана башка учурларда келишкенден аз кылып берүү арам. Бизде таразага тарткан учурда алдоо тууралуу көп айтылат. Метр менен ченегенде, идиш менен өлчөп куйганда, кемитип алдоо да таразадан алдагандай эле күнөө. Куранда Алла Таала мындай жол менен акча тапкандарга катуу эскертип, таразадан алдагандарга катуу азап болсун. Алар адамдардан өлчөп алганда толук алышат, башкаларга өлчөп же тартып бергенде кем беришет деп айткан. Товардын кемчилигин жашырып сатуу да арам. Соода адал болуусу үчүн сатуучу товардын кемчилигин ачык көрсөтүп сатуусу керек. Буга товардын кайсы жерден чыкканын өзгөртүп айтып сатуу, колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктү сатуу жана башкалар кирет. Бир жолу пайгамбарыбыз алейхиссалам базар аралап жатып, сатылып жаткан дандын арасына колун сойлотуп, анын түбү ным экенин байкап, сатуучуга: "Эмне үчүн дандын кургагын үстүнө чыгарып, нымдуусун астына катып койдуң? Нымдуусун да үстүнө ачык чыгарып кой. Ким бизди, мусулмандарды алдаса, ал бизден эмес" деди. Соода келишими учурунда кандайдыр бир шек пайда болгон иштердин баары арам. Муну шариятта бир сөз менен гарар деп айтат. Фыкх аалымдары гарардын 18 түрүн айтышкан. Буларды толук билүү үчүн фыкх китептеринин соода бөлүмдөрүнө көз салуу керек. Бул жерде анын кээ бирине мисал келтирели.
Товарды ачып көрбөй, сыртынан көрүп сатып алуу келишими. Жыйылып алын элек буудай данын, жыйылып тазаланган буудайдын баасында сатуу. Туула элек энесинин курсагындагы төлдү сатуу. Быша элек бышкандан кийин да жегенге ылайыктуу болор болбосу белгисиз чийки мөмө жемишти сатуу. Колуна толук өткөрүп ал элек товарды сатуу. Эл муктаж болуп турган азык түлүктү сактап алып, кийин баасын көтөрүп сатуу. Жана башка ушулар сыяктуу. Мына ушул сыяктуу сооданын баары шариятта тыюу салынган жана андан түшкөн киреше арам эсептелет. Абу Хурайранын, Аллах андан ыраазы болсун, айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам ташыргытып төлгө тартууну жана гарар соода кылууну катуу айыптап тыюу салган. Абдулла бин Умардын айтымында, Аллах андан ыраазы болсун, пайгамбарыбыз алейхиссалам азык түлүк сатып алган адам акчасын төлөп, колуна толук өткөрүп алмайынча анысын сатпай турсун деп эскерткен. Абдулла бин Умар, Аллах андан ыраазы болсун, дагы мындай дейт: бир жолу кербенден азык түлүктү дүңүнөн сатып алдык эле, пайгамбарыбыз бизге алган товарыбызды толук өзүбүздүн ордубузга ташып кетмейинче сатууга тыюу салды. Ибн Аббастын, Аллах андан ыраазы болсун, айтымында пайгамбарыбыз алейхиссалам ким азык түлүк сатып алса, анысын колуна толук өткөрүп алмайынча башка бирөөгө сатпасын деп буйруган. Ибн Аббас, Аллах андан ыраазы болсун, буга кошумчалап: хадистеги тыюу жалаң гана азык түлүк соодасын эмес, башка товарларга, буюм теримге, мал келге да тийишелүү деген. 4. Бирөөнүн акысын укуксуз пайдаланууга тийишелүү иштер. Ижарага иштетип иштеген адамдын эмгек акысын бербей коюу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ижарага иштеген адамга эмгек акысын кери кургай электе бергиле деп буйруган. Пара алуу же пара берүү. Пайгамбарыбыз алейхиссалам пара алуучуга да, берүүчүгө да Алланын каргышы болсун деп наалат айткан. Сеттик маркетинг деп аталган киреше табуусу күмөн болгон, тапса да башка бирөөнүн акысын ала турган иштердин баарына тыюу салынган. Лотерея оюндарынын баардык түрү, мейли ал кайрымдуулук үчүн ойнотулсун же башка жакшы иштер максат кылынсын, айырмасы жок, баарына шариятта тыюу салынган. Корутунду. Адамдардын көбү кадырын билбеген эки чоң байлык бар: ден соолук жана убакыт. Бул пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын хадиси. Чынында мусулмандардын көбү ушул хадиске бир күндө 10 жолу укса деле маани бербейт. Өмүрүн дүйнөсүнө да, акыретине да пайдасы жок нерсеге короткондон өткөн бактысыз барбы? Жараткан Алла түзүп койгон мыйзам жол менен жашабагандын баары өмүрүн текке кетирет. Бул дүйнөнүн жыргалын байкабайт, акыреттин ырахатынан куру калат. Джон Кехо акча, ийгилик жана биз деген китебинде минтип жазат: мен бир нече жыл мурда Сиднейде семинар өткөрүп жатканымда, катышуучулардын бири жакында рак оорусун аныкташкан атасына барып жолугуп келүүмдү суранды. Бул атың өчкүр оору анын денесинин 60%-на жайылып кеткен экен. Айыгуу мүмкүнчүлүгү калбаптыр. Дарыгерлер анын 3 ай жашоосу калганын айтышыптыр. Үй бүлө эмне кылаарын билбей, атасы да шок абалда экен. Мен жолугууга макул болдум. Оорулуунун үйүнө такси менен бардым. Ал мени кире бериштен тосуп алды. Келгениме ыраазылыгын билдирди. Туугандары бизди 1 саатка жалгыз калтырды. Ошол саат менин эсимден өмүр бою чыкпай сакталып калды. 15-20 мүнөттөй жашоо тууралуу, анын тез өтүүсү, өзгөрүп тураары жөнүндө сүйлөштүк. Анан ал мени өзүнүн асабнягынын арткы короосуна чакырды. Ал жагы сөз менен айтып бере алгыс укмуш экен. Мен Гавандын бардык акваториясы боюнча сүзүп жүргөн парустуу кайыктарды жана яхталарды көрдүм. Чынында көрүнүш ажайып кооз эле.
Ушул жерде ал менин бүт жан дүйнөмө катуу таасир тийгизген сөздү айтты. Ал мындай деди: Джон, мен тажрыйбалык идеялар бар, тажрыйбалуу адаммын. Мен үй бүлөмдү камсыз кылып, ага ыңгайлуу жашоону берүү максаты болгон талыкпас эмгекке ишенемин. Силер мени мээнеткеш деп, тагыраак айтканда, маркум мээнеткеш деп айтасыңар го деп ойлойм, деп жылмайып койду. Анан сөзүн улады. Мен бул үйдө 20 жыл жашадым. Сентябрда туура 20 жыл болот. 4 күн мурда дарыгерлерден жашоомо 3 эле ай калганын угуп, өтө оор абалда калдым. Бир аз убакыттан кийин мен так сиз экөөбүз отурган жакка чыгып, бул көрүнүшкө карадым. Анан ушунчалык ажайып жана мемиреп тынч жатканын көрүп таң калдым. Капысынан мындай ажайып картинаны эч качан көргөн эмес экенимди түшүндүм. Чынында эле көрбөптүрмүн. Албетте, мен бул жакка чыгып, мунун баарына 100 жолу көз чаптырганмын деңизчи. Бирок дайыма өзүмдүн бизнесим тууралуу ойлончумун. Менин башымда дайыма бир нерсе отурчу. Мен бир аз токтолуп, пауза жасап, бул көрүнүштөн рахат алып көрбөпмүн. Чындыгында кандай гана сулуулук. Ушул жерден анын сөзү үзүлүп, ал акырын ыйлап жиберди. Биз экөөбүз тең унчукпай тура бердик. Азамат, эки эркек киши 2 жаш баладай шолоктоп турдук. Чынында жашоодо ажайып кооз көрүнүштөр, айтып болгус бактылуу көз ирмемдер өтө көп. Бирок көпчүлүгүбүз көрө оокаттын артынан жүрүп, буларды байкабай өткөрүп жиберебиз. Жогорудагы Джондун маектеши сыяктуу өлөр алдында муну байкагандар бар. Байкабай кете бергендер андан көп. Бул дүйнө жашоосунда ааламга көз чаптырып, жашоонун акыйкатын, өмүрдүн баасын билбегендер акыреттин акыйкатын да биле алышпайт. Мындайлар бул дүйнө рахатынан да, акырет рахатынан да куру калат. Ошон үчүн жашоону өзүбүз оорлотпойлу. Жашоо жеңил. Жараткан Алла чийген чыйындан чыкпайлы. Жараткан Алла берген жакшылыктарды байкайлы, көрөлү, кадырына жетели. Билгенге өмүр өтө кыска. Бирок анын кыскалыгын билүү шарт эмес. Аны татыктуу жашап өтүү шарт. Нөшөрлөгөн өткүн шатырата суусун төгүп өтүп кеткен сыяктуу өмүр да шатырап өтүп кетет. Өткөндүн артында таза аба, таза жер, чаңдан тазаланып, көркүнө чыккан гүлбактар калат. Алдында күтүп тургандардын баарына кубаныч тартуулайт. Биз артыбызга эмнени калтырдык, эмнени тазалап, эмнени көркүнө чыгардык. Алдыбызда эмне күтүп турат? Ага даярдыгыбыз барбы? Ойлонуп, ойгонуп, жашообузду иретке келтирели. Адамдардын көбү кадырын билбеген 2 чоң байлык бар: ден соолук жана убакыт. Бул пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын хадиси. Чынында мусулмандардын көбү бул хадисти бир күндө 10 жолу укса да маани бербей жашап келет.